Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Гарнизон, түз тур! Оң жақтан тосуға, караул! Кыргыз Республикасы 1991 жылы 31 августта көз карандысыздык жөнүндө декларациясын кабыл алып, өз алдынча республикага айланган. 33 жылда түрдүү окуяларды башынан өткөрүп, бир далай кырларды ачты. Бул убакыт аралыгында 5 президент, ондогон өкмөт башчы, спикерлер алмашты. Кыргызстандыктар кандуу баткен, ак суу окуяларын 2005 жылы март, 2010 жылдагы апрель, 2020 жылдагы октябрь окуяларына күбө болду. Пандемия маалында ак халатчандардан, чек арадагы куралдуу кагылышууларда баатыр жоокерлеринен айрылды. Кыйынчылыктарга, оор күндөргө моюн сунбаган күжүрмөн эл, илгери үмүт менен көз карандысыз өлкө катары бүгүнкү күндө өз жолун мына ушинтип улап келет. Бұл деген бүт елге түкіріп. жылдын 5 октябрындагы Бишкек шаарынын Борбордук Алатуу аянтындагы дүйшө бүгүнкү окуя ага чейин эки элдик төңкүрүштү башынан өткөргөн Кыргыз Республикасы үчүн эгемендик тарыхында 3-чү революция катары белгиленип калды. Улуттук статистикалык комитет пандемиянын айынан үй бүлөлөрдүн 27%, эң болбоду дегенде бир мүчөсү жумушунан айрылып, ар бир 4-чү үй чарбачылыгынын кирешеси төмөндөгөнүн же такыр эле андан кол жууп калганын билдирген. Өлкөдө жакырчылык, жумушсуздук күчөп, ага кошумча кезектеги парламенттик шайлоо адилетсиз өтүп, кландык кызыкчылыктар менен түзүлгөн жаңы партиялардын бул шайлоодо жеңип чыгуусу элдин кыжырдаануусун күчөтүп, нааразычылыгын пайда кылган. Перевороты случаются достаточно часто. Когда недоволен народ, когда недовольны военные, недовольны чиновники происходящими там процессами. Ну, они часто случаются. В Кыргызстане было не 3 революции, было несколько переворотов. Больше 3. Я насчитал 5. А сколько было попыток переворота? Еще больше. Потому что перевороты бывают мирные и немирные. То, что вы имеете в виду, это немирные перевороты. Когда люди вышли, камни кидали, кричали, там, избивали милицию и прочее, прочее. 3-чү жолу толкуган эл, Кумтөр, президенттик башкаруу, баш мыйзамды өзгөртүү, курултай, иллюстрация деген ураандар, чакырыктар менен коррупцияланышкан кадрдык саясатка себепкер болгон, чек ара маселелерин чече албаган чабаал өкмөт, өтүмсүз парламент жана 2010 жылдагы 2-чи революциянын негизги максаттарынын бири болгон үй бүлөлүк, туугандык башкарууну жое албаган өлкө башчысы президенттин отставкасын талап кылып, анын ордуна саясий куугунтук менен абакта жаткан Садыр Жапаров убактылуу президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчысы болуп дайындалат. Выбирали, все время плохой отбор, отрицательный отбор шел. Все продолжали одной и той же чертовщиной заниматься. И раз напоролись на человека, который есть совесть, есть гражданское мужество, есть характер, который прошел через тюрьму. Ленин тоже к власти пришел из тюрьмы, Сталин тоже в тюрьме сидел. И Че Гевара сидел в тюрьме, и Фидель Кастро, и многие знаменитые политики прошли через тюрьму. В тюрьму же не сажают, если бы он уголовный преступник, это одно дело. А многие же политические. Он же сидел не за то, что там он неорганизованный, запрещенный митинг организовал. Его же судили по уголовной статье за политическое деяние.
То, что он выступал против Кумтора и мешал ворам воровать. Бүгінде мамлекетімізде баш мыйзамдын өзгөртүлүшү бул актуалдуу маселе. Атпай журт айттырбай туюп, көрүп билгенде мен да байкап көрүп билип турам. Ошол эле учурда азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылбаса керек. Эңшерилген экономиканы, түбү түшкөн казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым. Анысыз келгенсеп пандемиянын кесепетинен бардык өлкөлөр менен карым-катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат. Мен өткөндү жамандап, акарат айтып, күнөөлүүлөрдү издегим келбейт. Данышман элибиз, кимдин ким экенин ансыз деле жакшы билет. Бул бийлик башына келген Садыр Жапаровдун өлкө президенти катары элге жасаган алгачкы кайрылуусунун бири болду. 30 жыл аралыгында саясий тирешүүдөн башка өлкө бакубаттуулугу үчүн алгылыктуу иш жасалбаган. Бардык тармакта башаламандыкка белчесинен батып, эгемендик тарыхында бийлик алмашуу менен коштолгон 3 жолку элдик толкундоону башынан кечирип, таланып тонолгон, чалажан, бирок келечектен үмүт үзүлбөгөн Кыргызстанды дароо ордунан жылдырып кетүү эч бир саясий күч үчүн дээрлик мүмкүн эмес болчу. Когда он пришел, ему никто не верил, потому что уровень доверия к власти, благодаря нашим этим президентам, премьерам, которых было 35, там, спикеров там было 20, там сделали, министры там по 30-40 штук поменялось и так далее. Доверие к власти было нулевое. Единственное, кто доверял, вот я социологическими исследованиями занимаюсь, проводил и книжки пишу, народ Кыргызстана больше всех доверяет священнослужителям, папам и муллам и средствам массовой информации. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизилип, 10 жыл парламенттик башкарууда болгону менен иш жүзүндө бир адамдын тегерегине топтолгон бийликке кызмат кылуу ишарасы күчөгөн Кыргызстанды мыйзамдуу түрдө президенттик башкарууга өткөрүү, бийлик менен кошо жоопкерчиликти бир адамга жүктөө менен Кыргызстан эгемен тарыхында башкаруу багытын дагы бир жолу өзгөрттү. Жапаров бийликке келгенде эле конституцияны жаңыртты. Бүгүнкү күндө бизде президенттик конституция. Эгерде мурун конституциябыз парламенттик деп атап, бирок бийликтин баары президенттерде болчу. Ошон үчүн президенттер эгер бирдеке болбой баратса, же бирдеке иштебей жатса, ошо парламентке же өкмөткө төңкөчү да. Бүгүнкү күндө президент бүт жоопкерчиликти мойнума алдым деп, бүт бардыгына жоопкерчилик өзүнө алды. Бул албетте саясий эрк. Ошол саясий эрктин аркасында бүгүнкү болгон экономикада, биздин жашообузда, саясатта болгон жылыштар бул ошол саясий эрктин аркасы менен болуп атат. Ну мы сможем теперь построить новую жизнь, ребята? Да, теперь надеемся. Теперь только будет молодежь. Не должны совершить. Какие ошибки, скажите? Ар бир революция болгон сайын келечекке үмүтү жанып, күтүү менен караган кыргызстандыктар элим кызматым сен үчүн деп өпкө жүрөгүн жерге чапкан саясатчылардын иш жүзүндө бийлик кумарынын кучагынан чыга албай далай кулаганын көрүп, көнүп бараткан эл жаңы президент болуп шайланган Садыр Жапаровка да бүшүркөй карап турду. Чиновники как жировали, так жируют. Криминал как обогащается, так обогащается. Милиция коррумпирована, суды коррумпированы. Куда ни пойдешь, везде коррупция. Ничего не меняется. Люди начали возмущаться. Что такое? Один раз сменили, привели хорошего. Второй раз сменили, он вообще вором оказался по натуре, Атамбаев. Потом там еще что-то там, какие-то схемы пошли. Шопура поставил над нами. Мы же свободный народ, мы же киргизы, народ воин, свободные люди. И нам все время ездят по ушам и говорят, вот там враги, там бакиевцы мешают нам, акаевцы нам мешают, потом атамбаевцы нам мешают и так далее. Всегда находят врагов, которые мешают. А потом начинают уже там и американцы мешают, и японцы мешают. Ну, короче, все мешают нам. %80 алтындын запасы Кыргыз тарапта болгондон кийин Центерада 50+1 гана акция болсо биз макулбуз.
80% алтын бизден чыгып аткандан Кумтөр Gold Company'da минимум 90% же болбосо 80%га чейин биздин үлүш болуш керек. Кыргыз Республикасынын эгемен тарыхында эсте калчу окуялардын бири бул албетте Кумтөр алтын кенинин чет өлкөлүк компанияга алдырып ийгенибиз болду. Миллиондогон элдин байлыгы сыртка агып, ошол эле убакта көрүнгөндөн жардам сурап, жакырчылыктын сазына белчесинен батып бараткан кыргыз эли үчүн бийлик башында тургандарга сууга салса сууп калбаган чоң ички да сырткы да таарынч болуп келген. Ар бир төңкөрүш болуп бийлик алмашкан сайын бул көйгөйдү чечүү маселеси көтөрүлгөнү менен бийлик менен байлыкты азыктандырган чиеленишкен коррупциянын кесепетинен чубактын кунундай чубалган бул иштин аягы көрүнгүсдөй эле. Жаңы бийликке келген Садыр Жапаров жана анын командасында бул көйгөй айланып өтө алган жок. Тескерисинче Кумтөрдү улутташтыруу, менчик ээсине кайтаруу вазифасы, Кумтөр алтын кенинидеги алдамчылыкты ачыкка чыгаруу, саясий карьерасын түптөөдө негизги өзөк болгон президент Садыр Жапаров үчүн бул көйгөйдү чечүү принципалдуу максаттарынын сап башында турары ачык болчу. Чынында эле ушу тагдыры кыйын болуп, эл баарын көрүп жүрдү. Ушу Кумтөр үчүн өзү мынакей түрмөгө отуруп, Кумтөр үчүн өзүнүн баягы ошонун аркасынан кылмыш иш козголуп, мына түрмөдө отуруп, ошондо 20-жылы октябрда 3-чү революция деп коелу болгондо эл өзү барып куткарып, эл өзү колдоп, мына президенттикке шайлады. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук элигине биротоло кайтарылды. Кумтор официально и полностью перешел в собственность Кыргызстана. Садыр Жапаров обратился к народу. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу калайык калкым, ардактуу ата журт. Сиздерге түз эфирден бүгүнкү кайрылуумдун себеби Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук элигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Бул жаңылык Садыр Жапаровдун эл алдында берген уадасын аткаруу менен өлкө башчысы катары анын жана анын командасынын биринчи жеңиши болду. Кыргызстан эгемендик алгандан берки чечилбеген көйгөйлөрдүн дагы бири бул чек ара маселеси. Айрыкча Баткен облусунун Өзбекстан, Тажикстан менен чектешкен айылдарында чыр-чатак келишпестик ар качан чыгып, куралдуу кагылышка чейин жеткен учурлары болуп турган. Садыр Жапаров эл менен жолугушуу учурунда чек ара кызматынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына бириктирүүнү пландап жатканын, чек араны тактоо үчүн түзүлгөн комиссияны Камчыбек Ташиев жетектей турганын айтып, бул көйгөй Кыргызстан үчүн экинчи көтөрүлүс кылып чечилерин убадалайт. Өзгөчө маанилүү бул чек ара маселеси, коопсуздук маселеси, экономикалык байланыштар маселеси, адамдык байланыштар дегеле Фергана өрөөнүндө аябай тыкыз байланышкан да 1360 километр чек арабыз бар. Ошону жылдан жылга 30 жылдан бери чечилбей келаткан. Канча кишилер каза тапты, канча бир кыйынчылыктар, мүчүлүштөр болду. Ушу 2 жылдын ичинде ушул маселени чечишти да. Граница жылып атат. Өзбекстан менен келишим түзүлүп, мына Кыргызстандын уже границасы кайра мурунку жерлер кайтып атат. Жерлер кайтарылып атат. Садыр Жапаров молодец, жакшы иштеп атат. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемый Сердар Курбангулиевич, уважаемый Шавкат Миромонович. Эгерде буга чейинки президенттер үчүн чек ара чечилгис маселе көңүл чаппаган көйгөй болуп, мөөнөтү бүткөнчө жымсалдап жайгарууга аракет кылышса, Садыр Жапаров жана анын командасы бул маселени башка өңүттөн карап, тескерисинче кылым карыткан тарыхы, үрп-адат, жашоо образы жакын элдер менен мамилени жакшыртып, достук жана кошуналык ишенимди арттыруунун аркасында өлкө экономикасын жаңы тепкичке көтөрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк катары колдонду. Эң биринчи роль албетте президент Өзбекстан президенти Мирзиёев менен мындай жылуу маанай түзүп, жылуу адамкерчилик мамиле түзүп, анан Камчыбек Ташиев коопсуздук кызматынын жетекчиси, биринчи вице-премьер салымы абдан чоң да. Өзүнүн баягы эрки менен, өзүнүн чечкиндүүлүгү менен
өзүнүн патриоттук сезим менен ушу кыргыз элине күйгөн, кыргыз жерине күйгөн адам катарында абдан чоң салым кошту. Бүгүнкү күндө чечилди. Всей протяженности нашей госграницы более 90%. Я думаю, те согласованные участки в скором времени опишутся. И у нас останется несколько участков, которых также мы в скором времени, даст Бог, совершим. Эл аралык мамилелер көп багыттуу тышкы саясатка багытталып, регионалдык кызыкчылыктардын тирешүүсү күчөп турган дүйнөлүк өкүмү бар өлкөлөр ортосунда өзүнүн тең салмактуулугун жоготпоого аракет кылган Кыргызстан бардык мамиле эки тараптуу сый менен болуп, бардык чечим өлкө кызыкчылыгынан өйдө болбосу керек деген эрежени сунуштады. Границы решаются, наконец-то. Границы начали решаться. Ступор болуп калбады. То есть идет процесс, идет, вот, булькает. Раньше было болото, тина. Упало, все, исчезло. А сейчас все кипит. Это не кладбище, как раньше. Кладбище. Сейчас булькает туда-сюда, там выстреливают, здесь выстреливают. Но работа идет. Ар бир төңкөрүш болгон сайын оңолуунун ордуна тескерисинче улам артка кетип, чырмооктой ороп алган коррупция өлкөнүн өңүн бозортуп, ширесин соргон аз келгенсип, криминал башка чыгып, өзүн билемдик менен өкүм зордук эркелеген Кыргызстан эми эскини эстен чыгарып, келечекке жаңы кадамдарын таштады. 3 жыл башта мамлекеттин консолидацияланган бюджети 247,7 миллиард сомдон бүгүн 2 эсеге көбөйдү. Ошол 33 жылдын ичинде, анын ичинде 30 жылдын ичинде карап көрсөңөр, ошо биздин баягы өкмөттүн башында бир да ошол профессионал экономист болгон жоктугу ошол да байкалып турду, көрүнүп турду. Эми азыр салыштырмалуу карап көрсөңөр болот. Мына 3 жылдын ичинде азыр министрлик кабинеттин башында төрагасы болуп туруп, Акылбек Үсөнбекович Жапаров турат. Эми ал экономист катары, илимий адам катары. Эми ошого жана биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров баягы толугу менен ишенип, аны ошол кызматка дайындап, баягы Кыргызстанды өнүккөнгө бир толугу менен шарт түзүп, анан ошонун негизинде мына экономист катары көрүп атасыңар канча бир жакшы бир жанакындай бир иштерди ашырып атканын биз өзүбүз байкап баштадык. Камбар ата биргеси, эл аралык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жана ички балыкчы Кочкор темир жолдорунун курулушу башталды. Жүздөгөн өндүрүштүк ишканаларды, завод, фабрикаларды ишке киргизүү планы коюлду. Ички каттамдар үчүн аймактарда аэропорттор курулуп, мамлекеттик авиакомпания жанданып, жаңы самолеттор сатылып алынды. Аскердик техникалар жаңыланып, өлкөнүн коопсуздугу күчөтүлдү. Шаарларга жаңы автобустар, айыл чарба, жол куруу, энергетика, медицина, өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүздөгөн, миңдеген жаңы техникалар сатылып алынды. Бишкек шаары жана облустук борборлордо ипотекалык көп кабаттуу үйлөр курулуп, 100 миңдеген дарексиз үйлөр мыйзамдаштырылды. Парктар, туристтик жайлар, эс алуучу, ден соолукту чыңдоочу, спорт, маданият, билим берүү багытындагы курулуштар жанданып, шаарлар ичинде оңдоп түзөөлөр жүрүүдө. Өлкө кылмыш дүйнөсүнөн тазаланып, коррупция менен күрөшүү күчөдү. Бул болуп жаткан окуялар жаркын Кыргызстандын эгемен мамлекет катары келечекке кеткен узак жолундагы чоң окуялардын жаңы барактары болуп каларына ишеним чоң. Это все должно было начаться в 91 году. Мы 30 лет потеряли. Вот если бы 30 лет тому назад вот эти процессы пошли вот такие, мы бы стали Японией через 30 лет. Вот Япония же так сделала. Она не стала раскачиваться, сразу с места рванула на 150 километров в час на большой скорости.